Бүгүнкү алынган акыркы жаңылыктар топтому. Шайланган президент Жапаров алгач Орусияга барат. Дагы бир чиновниктен 20 батир, 3 хан сарай аныкталды. Жеңиш Молдокматов Текебаев менен жолугушуусу боюнча маалымат таратты. Мыйзамсыз орнотулган объектилерди көрсөңөр чалгыла. Мэриянын кайрылуусу. Россия курулушта иштеген мигранттарга киргизүү боюнча жаңы механизм иштеп чыкты. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Шайланган президент Жапаров алгач Орусияга барат. Шайланган президент Садыр Жапаров чет өлкөдөгү алгачкы сапарын Орусиядан баштоону пландап жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Равшан Сабиров дүйшөмбү күнү Жогорку кеңештин тармактык комитеттеринин жалпы жыйынында айтты. Садыр Жапаровдун биринчи сапары Орусияда өткөнү турат. Биз алдын ала биринчилерден болуп ушул газ маселесин коюп жатабыз. Эгерде бул маселелер боюнча сүйлөшүү ишке ашса, биздин элибизге бир топ жеңилдиктер болот деген үмүт бар. Равшан Сабиров агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү комитетинин Бишкек шаарында абанын булганышынын деңгээлин төмөндөтүү боюнча чаралар жөнүндө маселени талкуулаган жыйынына катышкан. Садыр Жапаровдун президент катары алгачкы расмий сапары Казакстандан башталаарын кошуна өлкөнүн президенттери расмий сайты 11 январда жазган. Анда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев телефон аркылуу Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиши менен куттуктап, расмий сапарга чакырган. Жапаров чакырууну кабыл алып, мамлекет башчы катары биринчи расмий сапарын Казакстандан баштай турганын айтканын белгилеген. Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришүү инаугурациясы 28 январга пландалды. Бул Азаттык KG. Дагы бир чиновниктен 20 батир, 3 хан сарай аныкталды. Транспорт министрлигинин алдында жол чарба департаментинин директоруна карата мыйзамсыз баюу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ал мамлекеттик кызматта иштеген мезгилинде кымбат баалуу, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө көп сандаган бодо малга ээ болгон. Жалпы чыгым расмий кирешеден ашат. Шектүү бардык мүлктөрдү расмий кирешеси жок туугандарынын жана алардын атына каттаган. Алар Бишкектин борбордук бөлүгүндө 3 особнякты жана бизнес класстагы автоунааларды, дагы бир сарайды жана 20дан ашык батирлерди алышкан. Чиновник жана анын туугандары чет өлкөлөрдөгү пансионаттарга көп барышкан. Булак факты KG. Жеңиш Молдокматов Текебаев менен жолугушуусу боюнча маалымат таратты. Саясатчы Жеңиш Молдокматов социалдык тармактарда Текебаев менен жолугушкан сүрөтү боюнча билдирүү таратты. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Саясий талаада саясатчылардын, журналисттердин бири-бири менен пикир алышып туруусу же жолугуп сүйлөшүүсү кылмыш эмес. Мен Жапаров, Мадумаров, Асанов көптөгөн саясатчылар менен жолуккам. Аны дагы чыгарсаңар болот. Жашыруун эч нерсе жок. Мындан кийин дагы көп жолугушуулар өтөт. Артыбыздан киши салдырып, аңдып убара болбогула, биз дайыма ачыкпыз деген билдирүү калтырган Молдокматов. Булак медиа центр. Мыйзамсыз орнотулган объектилерди көрсөңөр чалгыла. Мэриянын кайрылуусу. Ордо калаада мыйзамсыз жана туура эмес жерге орнотулган объектилерди көрсөңөр муниципалдык кызматтарга кабарлап койгула. Бул кайрылууну Бишкек мэриясынын маалымат кызматы таратты. Билдирмеге караганда, мэриянын өкүлдөрү өзү билемдикке салып орнотуп алган объектилерди тазалоону улантууда. Муниципалитет тарабынан түшүндүрүү иштери жүрүп, андан соң Учкун Кичи районунда жайгашкан павильон, Айны көчөсүндөгү тоок саткан объект жана Чыңгыз Айтматов көчөсүндө илинген жарнама баннерлери алынган. Мындан сырткары Абдымомунов көчөсү менен Малдыбаев көчөсүндө мыйзамсыз орнотулган темир тосмолорду алынууда. Мэрия мындай мыйзамсыз орнотулган объектилерди көрүп билгендерди 0777 14 174 93 телефон номерине чалып кабарлап коюуну өтүндү. Булак Спутник KG. Россия курулушта иштеген мигранттарга киргизүү боюнча жаңы механизм иштеп чыкты. Россияда Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан жана Туркиядан чыккан мигрант куруучуларды өлкөгө киргизүү механизмдери табылды. Бул тууралуу курулуш министри Ирек Файзуллин бизнес коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда билдирди. Файзуллиндин айтымында, эмгек мигранттарын тартууга багытталган жаңы механизм чек аралар ачылар замат жүзөгө ашырыла баштайт. Мигранттар жумушчулар керек болгон компаниялардын өтүнмөлөрүнүн негизинде чакырылат. Ал аймактардын жетекчилери жана курулуш компанияларынын өкүлдөрү мигранттарды киргизүү өтүнүчү менен курулуш министрлигине кайрылса болоорун. Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан жана Туркиянын катышуусунда комиссия түзүлгөнүн айтты. Былтыр декабрда Россиянын курулуш жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги курулушта иштеген эмгек мигранттарын өлкөгө жеңилдетилген шартта киргизүү боюнча сунуш даярдап, өкмөттүн кароосуна жөнөткөн. Министрликтин сунушуна ылайык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн сакталышына кепилдик берген уюмдар жумушчулар менен камсыз болот. Жеңилдик алган компаниялар, уюмдар чет өлкөлүк жарандарды миграциялык каттоого алып, алар менен эмгек келишимин түзүүгө тийиш. Эгер мигрант ооруп калса, мекеме анын дарылануусуна шарт түзүп бериши керек.
ТАСС агенттиги Курулуш министрлигине шилтеме кылып, 2020-жылы 1-декабрга карата Россиянын 77 регионунун 50-сүндө курулуш тармагында жумуш күчү жетишпей жатканын жазган. Болжол менен аларда 190 миңдей кишиге суроо талап бар. Булак медиа центр. УКМК курулуш тармагындагы коррупциялык схеманы аныктады. Курулуш компанияларынын биринин катышуусу менен мыйзамсыз курулуштун коррупциялык схемалары аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, УКМКнын коррупцияга каршы кызматы тарабынан архитектуралык курулуш көзөмөлү жаатындагы туруктуу коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында тийиштүү шаар куруу жана уруксат берүүчү документтерсиз көп кабаттуу үйлөрдү куруунун системалуу фактылары аныкталды. Такталгандай, ири курулуш компанияларынын бири көзөмөлдөө жана уруксат берүү, ошондой эле курулуштун жүрүшүн көзөмөлдөө үчүн жооптуу тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин тобунун жумушун пайдаланып, узак убакыттан бери курулуш иштерин мыйзамсыз жүргүзүп келгендиги аныкталды. Ошол эле учурда мыйзамсыз орнотулган объектилер белгиленген ченемдерди бузуу менен курулуш монтаждоо иштери үчүн зарыл болгон инженердик тармактарга мыйзамсыз кошулган. Жооптуу жогорку кызматтагы кызматкерлер жана иштеп чыгуучулар тарабынан жасалган мындай аракеттер ошону менен келечектеги жашоочулардын ден соолугуна, ошондой эле жакын жайгашкан турак үйлөргө техногендик кырсыктын жогору тобокелдиктерин жаратат. Дагы бир терс элемент — бул турак жай кошунундагы аэрация режимин эсепке албастан көп кабаттуу үйлөрдүн жайгашуусунун дал келбестигинен улам Бишкек шаарынын экологиялык абалынын курчушу, абада чыңдын көбөйүшүн шарттайт. Мыйзамдарга ылайык белгиленген ченемдерди жана талаптарды бузуу менен курулган имараттар иштеп чыгуучунун эсебинен милдеттүү түрдө бузулууга жатат. Эч кандай компенсация төлөбөй туруп, мүлктү сатып алуучулардын кызыкчылыгына зыян келтирген. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Булак медиа центр. Башкы дарыгерлер пандемия убагында иштеген эмес дегенге нааразы. Бүгүн 25 январда Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү коронавирус пандемиясы боюнча ведомстволук аралык комиссиянын корутундусу боюнча маалымат жыйын беришүүдө. Менде 18 койка бар болчу. Ал жерди жандандыруу бөлүмүндө оор абалдагы бейтаптар келип жатты. Азыркы учурда ведомстволук аралык комиссиянын корутундусуна макулмун. Бирок башкы дарыгер пандемия убагында иштеген эмес дегенге жооп берүү үчүн келдим. Пандемия азыр деле түшүнүксүз. Жандандыруу бөлүмүнө эң оор бейтаптар түшүп жатты. Реаниматолог кадр маселеси абдан корч. Ал жерде бир гана реаниматолог иштеп жатты. Айлык акысын айтсаң, анын иштеген ишинин көлөмүнө туура келбейт. Учурда реаниматологдор азайып жатат. Алар Орусия, Казакстанга кетип жатат. Ал жакта айлык акысы, иштеген шарты жакшы. Ошондуктан алар кетип жатат. Бизде иштегендер көпчүлүгү улуу муундагы кадрлар. Коронавирус боюнча окуулар өткөн жок деген боюнча айтып кетейин. Онлайн окуулар ар дайым өтүп жатты. Биз март, апрель, май, июнь айларында иштеп жаттык. Онлайн конференция өтүп, ал жактан сүйлөшүп жаттык. 16 койка жандандыруу бөлүмүндө. Дагы башка бейтаптарды кабыл алдык. Дарыгерлер катуу ооруп жатты. Бирок иштедик. Кудайдын алдында ачыкмын. Кимдир бирөөлөр айтканынан коркпойм. Сентябрь, октябрь айларында кесиптештерим менен аймактарда жүрдүм. Биз көптөгөн бейтаптарды сактап калдык. Каза болгон бейтаптардын жакындарына түшүнүп турам, деди профессор Саламаттыкты сактоо министринин штаттан сырткары реаниматологу Гүлжан Жүзүбалиева. Булак Назар Ньюс KG.